Амансыңарбы ардактуу мен кичинекей телекөрүүчүлөрүм, кутмандуу кечиңер менен. Силер менен кайрадан эфир аркылуу амандашып турганыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүн бизде конокто Айнака Маматбековна эжекебиз конокто. Эжеке, алгач өзүңүз тууралуу кыскача айтып кетсеңиз. Саламатсыңарбы, урматтуу менин кичинекей жаш досторум. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен Ош шаарындагы Келечек балдардын чыгармачылык борборунда тарбия жана уюштуруу иштеринин жетектейм. Рахмат эжеке, студиябызга кош келипсиз. Алгач өчүү дегенде эле сиздин балалыгыңызга бир саякаттап келели. Кайсыл жерде төрөлүү өстүңүз, кайсыл жердин кулуну болосуз, кайсыл жердин абасын жутуп чоңойдуңуз дегендей. Абдан жакшы. Чынында эле балалык кез жашың өткөндөн кийин абдан кымбат болот экен. Ушунчалык сагынат экенсиң. Мен болсо биз төрөлгөн убакта анда Ош облусу деп айтылат эле. Азыр Жалал Абад облусунун Кара Булак деген айылында төрөлгөмүн. Ал жер силерге белгилүү болгондой эле Арсланбаб, Каралма деген Токойлуу, аябай сонун жерлер бар го. Ошого окшогон эле сонун Кара Булак деген айылда төрөлүп өскөмүн. Эжеке, алгач эле ушул сиздин жумушуңузга кайрыла кетсек, ушу бул жетекчилик болордон мурда кандай жумуштарда иштедиңиз? Демек сен сурооң ушул убакка чейин кандай жумушта аркаладың деп жатасың да, балам. Мен 1983 жылы Жалал Абад облусундагы педагогикалык училищени аяктагандан соң эле анда Фрунзе району деп коет эле, ошол жерде Айдеркен шаарчасында пионер вожатыйлыктан баштагам, жатак мектебинде. Адегенде ал убактарда бизде ишке туруш үчүн улам кадам сайын жылып тепкичтерди басып өтүш керек болчу да. Анан мен жаңы эле окууну бүтүп барганда чоң жатак мектеп эле орус тилинде жана кыргыз тилиндеги ошол жерде пионер вожатыйлыктан баштагам. Анан ошол жерде 3 жыл иштегенден кийин өзүмдүн кесибим боюнча жогорку класстарга труд черчения деген сабактардан бергемин. Андан соң мен 27 жашымда эле силерге окшогон жаш бөбөктөрдү азыркы иштеп аткан ишиме байланыштуу азыр балдар чыгармачылык борбору деп атпайбы? Ал убакта пионерлер үйү деп коет эле, дом пионер деп коет эле. Ошол жерде директорлукка келгемин. Ал убакта 27 жашым эле, СССР мезгили эле биздин баягы системаларыбыз башкача болчу. Ошол убакта мен ошол пионерлер үйүнүн жетектеп иштедим. Көп жыл аркаладым ошол жерде. Андан соң Ош шаарына келип, Ошмудун алдындагы мектеп гимназиясында дагы тарбия иштери боюнча 10 жыл иштедим. Андан кийин жанагы Манас ата Кичи районундагы Барпалыкул атындагы номер 38 мектепте директор болуп иштедим. Андан соң Ош шаардык билим берүү башкармалыгында башкы адис болуп иштедим. Андан соң азыркы жумушумду аркалап жатам. Эчке менде мындай суроо болуп атат. Келечек балдардын чыгармачылык борборунда жетекчисиз. Канча жылдан бери иштеп келе жатасыз? Ал жерде мен 2011 жылдан баштап иштеп келе жатам. Демек мен ал жерде иштегениме деле 10 жыл болуп калыптыр. Ооба. Эжеке, айтсаңыз, бул кесипти тандоого ким түрткү болгон? Эң жакшы суроо балдар. Биздин мезгилибизде атайын кесип тандоо профориентация деп коет эле, кесип тандоо боюнча атайын сабактарды уюштурат эле, бүтүрүүчү класстаргачы. Анан 8 класста окуп жүргөндө биздин айылда мектеп 8 жылдык эле. Анан башка жакка барып 10-11 окуш керек эле. Мен болсо 8 классты бүтүп ошол баягы кесип тандоо сабагына келгенде баары кесип тандап атышат. Анан менга келгенде мен айтып атпаймынбы, мен актриса болом дедим да. Биздин класс жетекчибиз Тилек агай, Чотуруп Тилек агай деген агай эле. Анан мен актриса болом дейт элем. Анткени мен мектепте эле көркөм окуганды аябай жакшы көрчүмүн, ырдаганды жакшы көрчү элем. Ал убакта СССР мезгилинде жана агай айткандай пионер, комсомол дегендер бар эле, дружина советинин председатели элем, бардык мектепте өткөрүлгөн иш-чаралардын баарына катышчумун да. Анан ошого баягы ролдорду аткарганды да жакшы көрчүмүн, өзүмчөчү. Анан Таттуу эженин ролун аябай көп аткарат элем да. Анан ошого актриса болом десем, ал агайыбыз англис тилден сабак берет эле. Анан айтып калды: "Айнакан кызым" деди. "Ооба, сенин өнөрүң абдан жакшы" деди. "Бирок" деди, "сен актриса болбой эле мугалим болбойсуңбу" деди. Бардык кесипти, кандай гана кесипти аркалаба,
актриса боло берсең боло берет деди да. Ошол кайсы кесип тандасаң да ошо ишканаңда деди. Ошол бардык иш-чараларга катышып, ошону ролдорду аткарсаң боло берет деп, актрисалык бул кесип эмес деген да. Сен ошо башка кесипти аркалап туруп, ошо кесипти кошумча алып кетсең болот, кызым деп, ошол класс жетекчибиздин айтуусу менен мен ушул педагогикалык окуу жайга тапшырып, анан ошону улантып келатам да. Бирок мен өкүнбөйм, бул ишимди абдан сүйөм. Балдар менин жаным, балдар мага күч, аракет берет. Мен чарчаган убакта ушу балдар менен сүйлөшүп, балдар менен кирип, бизде ушул борбордо сүрөт, лепка деген да сабактар бар да. Лепка деген сабак бул бүт колдордун баштагы нервтерди, моторикада колдор менен иштеп, аябай эс алдырат да. Ошого кирип, кичинекей 5 жашар, 7 жашар балдар менен кадимкиде ошол пластилин менен иштеп чыгып, энергия алам. Балдарды көргөндө өзүмчө ушунчалык сүйүнүп, эртең менен мектепке кирип келатканда сүйүнүп, ушундай балдарды көргөндө ошолорду эркелетип, ушундай эме кылган жакшы көрөм да. Өзүм кесибимди мен абдан урматтайм, сыйлайм, сыймыктанам. Эч мындай өкүнбөйм, мен агайыма рахмат гана айтам. Эжеке, балдарды аябай жакшы көрөт экенсиз. Канча балаңыз бар? Жакшы балдарым. Бала бу эне болгондон кийин сөзсүз түрдө ошо бала жытын жыттасаң, анан эне болосуң да. Анан биздин дагы жолдошум экөөбүздүн 4 балабыз бар, 2 уулубуз, 2 кызыбыз бар, 3 неберебиз бар. Эжекиңер чоң байбиче. Бул жагынан кичинекей эжеке, силердин досторуңармын. Эжеке, ушул окуучулук кезиңиздеги кызыктуу учурларды эстей аласызбы? Албетте, окуучулук күн, балалык күн, кандай сонун күндөр да. Мен анда биз эми айтып атпайм, мен тоолуу жердин кызымын деп айтып атпаймбы? Анан бизде кар көптө түшөт, токой. Анан бизде физкультура деген сабак, дене тарбия сабагы лыжа деп элек. Ошондо бизде кар көп болот эле да. Анан бизде спорт зал жок эле. Ошон үчүн биз токойду аралап, агайыбыз бизге лыжа тептирет эле. Анан лыжа теп келгенден кийин мен өтө эме энергичный элем деп атпайм, балалык кездечи, аябай ошондой элем. Анан Кайрат деген классташым бар эле да. Ошо Кайрат деген классташым мага тише баштады, чачыман тартып, чачым узун эле да. Анан баягы чачымды түйүп алган элем лыжа тепкенде, келгенде түшүп калды да. Анан кийин чачыман тартты эле, баягы жийиним келип туруп, баягынын аркасынан кууп жетип, Кайрат деген классташым. Кадимкидей күрөшкөнмүн да. Эркек балдар күрөшөсүң коркосуңар, ошону күрөшүп туруп жыгып алдым да. Кайратты жыгып тургандан кийин коркосуң да берер, баягы дагы жини менен келип мен жыгып койбосун дегенден кийин чуркаган боюнча анан кийин мугалимдер канасына барып туруп, анан ошондо меш болот эле, мештин аркасына мынтип бекинип туруп алганмын да. Ошол окуяны азыр мына 40 жыл болду бүткөнүбүзгө, мектепти бүткөнүбүзгө. Азыр да эстешип күлүшөт да, сен ошондо Кайратты жеңип койгонсуң депчи. Демек азыр деле күчтүүбүз. Чыксаңар болот мен менен күрөшкө. Эми эжеке, сиз классташыңыз чыккандан кийин биз жөн эле турсак болчудай. Сиздин сөзүңүздөн азыр ушул кыялдарыңыз тууралуу сөз кылып кеттик. Ошондо актриса болуу сиздин кыялыңыз экен. Эгерде азыр бир кандайдыр бир роль сунушталса, аткармак белеңиз? Роль сунушталса, аткарат болчумун. Анан эми жаш өттү, бирок мен азыр убакта аткарат болчумун деп айтсам болот, бирок мен аткартууга көбүрөөк басым жасайт элем. Себеби бизде борбордо чыгармачылык мугалимдер көп да. Биз жөн эле ырдатып, бийлетип, эле сүрөт тартырып, шахмат ойнотуп, тилдерди үйрөткөндөн сырткарыда бизде драм кружок иштейт да. Ошол драм кружокто жана Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы болуп өттү го. Ошол 90 жылдыгында 90 жылдыкка 9 чыгарма деген 9 чыгармасын алып, ошо келечек балдардын чыгармачылык борборундагы драма иримине, курчак иримине катышкан окуучулар, анан кийин баягы ошо өнөргө шыктуураак эже агайларды кошуп, ошо 9 чыгарманы чыгардым эле. Анан ошол Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы бизде өтүп калбады, Ош шаарында өттү да, республика боюнча Ош шаарында өттү. Анда биздин президентибиз Сооронбай Шарипович эле
ошол кишинин катышуусунда өткөрүлдү биздин улуттук драма театрда. Анан көркөм жетекчиси Султан Раев эле. Анан Султан Раев айтып калды, кызыл алманы эми даяр эмес го, кызыл алманы кандай кылып ким аткарат деп калды. Деди эле, анан мен айттым, кызыл алма менде даяр агай дедим. Көрбөйсүздөрбү? Мен эми ал жерде катышып жүрөм да, бийчилерди, окуучуларды алып барып катышып жетектеп жүрөм баягы окуучуларымды. Мен даярдаган кызыл алмамды көрбөйсүздөрбү? Мен ушу 90 жылдыкка 9 чыгарманы чыгардым эле десем, Султан Раев айтып калды, саат 2-ге алып келиңиз деди. Кимдер аткарат деди, мугалимдер аткарат дедим. Анан макул деп алып келдим эле. Ал жерде баягы драм театрда иштеген Ильяс деген бала менен бизде иштеген Азим Абдуллаев бала экөө абдан жакын ынак дос эле. Анан айтып калды, эже деди, мен ордума Ильяс аткара берсин, театрдан чыксын. Неменин Таттуу эженин ролун ошо биздин Аруке бийчилер тобунун жетекчиси Алтынай Осмоналиева эжеге өзү аткара берсин деди. Анан макул дедим дагы, анан барып Ильяс менен сүйлөшсөм, макул эже деди. Анан менин бизде ушу борбордо иштеген эжекебиз, Аруке бийчилер тобунун жетекчиси Осмоналиева Алтынай эжеке ушул Таттуу эженин ролун абдан сонун жаратып берди. Дегеним, ушу мен даярдаган ошол чыгарма Султан Раевка жакты. Анан ошол жерде президенттин алдында коюлду ошол чыгармабызчы. Аябай өзү дагы бийчи Алтынай эжеке бар жогу төпкөлген баягы кийимдерин, прическаларын, бүт чач жасалголорун окшоштуруп жасадык. Абдан сонун аткарып беришти. Андан сырткары ошол эле чыгарманы бизде жанагы Ош шаарындагы финансылык башкармалык бар го, финанс башкармалыгы. Ошол жердегилер дагы өздөрүнчө баягы облас аралык белдештер болуп калганда, ошолорду да даярдадым. Алар таласка барышып 3-чү орунду ээлеп келишти. Демек, мен ошол мурун балалык кезде көксөгөндөрүм ошолор аркылуу азмаз чыгарып коем. Андан сырткары дагы биз мына Ош шаарында Борбордук аянтчада эгемендүүлүк күнүнө, Ош шаарынын туулган күнүнө, Нооруз майрамдарда ошол жерде чыгармачылык топто көп жыл иштештим, кошо иштештим. Анан былтыр эмес, мурдагы 2 жыл болуп калдыбы, жанагы улуу жеңиштин 75 жылдыгына арналган ошол 9 майда жанагы Ленинграддагы блокададагы кемпирлердин ролун аткардым. Ошол жерде кадимкидей блокададан чыгып келаткан баягы араба менен балдар, баягы кыйналган аялдар, анын алдында мен өзүм туруп, ошону ушул борбордук аянтта аткардым. Анча-мынча баягы эми илхам келип калганда эми болот да, биягы топтолуп турган нерсени анча-мынча ошону чыгарып коем. Демек, кыялдар орун алат. Эми сиздики канчалык толугу менен аткарылбаса дагы кандайдыр бир деңгээлде аткарылыптыр. Эң сонун эжеке. Эчке келечек балдардын чыгармачылык борборунда сиздерди сыймыктандырган таланттуу балдар чыкканбы? Ооба, Амирхан, чыккан. Анан да чыгып жатат да, азыркы убактарда чыгып жатат. Мен абдан сүйүнөм. Силерге белгилүү болгондой, силердин эң жакшы көргөн эжекеңер биздин Кыргызстандын сүйүктүү эжекеси болуп калды. Башынан баштайын, Амирхан. Аны мен 1-чи класстан 4-чү класска чейин өзүм окуткамын. Улукбекова Чолпон деген кыз чыгып атат го. Азыр Нур Чолпон деп чыгып атат мектептен. Ошол кыз ушул бизден 1-чи Навай орто мектебинин мектеп гимназиясын аяктады, кийин Киров номер 4-чү мектеп гимназиясынан аяктап, азыр Күреңкеевде, азыр консерваторияда окуп атат окшойт. Азыр Кыргызстанда эң сонун баягы силердеги жаш балдарын дейин десең, бардыгы эле ушул кыргыз элинин жүрөгүнөн түнөк таап келаткан ушу Нур Чолпон кыз биздин вокалдан сабак алган. Менин окуучум өзү мектепте окуткан. Бизде Мамат Муса Бакиров агайдан гитараны үйрөнгөн, ушу келечектен тарбия алган кыз ушул Нур Чолпон кыз менен абдан сыймыктанабыз. Андан кийинки муундар, Амирхан сен өзүң, туурабы? Аруке бийчилер тобундагы кыздар, биз Чолпонтага канча жолу жылда баягы
мен Кыргызстан экениме сыймыктанам деген чоң проект менен Чопон Атага барып дагы фестивалга катышып, жакшы байгелерге ээ болуп, жакшы өнөрлөрүбүздү тартуулап келебиз. Бизде жылда өткөрүлгөн мына ошондой Бишкекте республикада өткөрүлгөн кароо сынактарга катышып турабыз. Андан сырткары мына Аруке бийчилер тобу жетекчиси Осмоналиева Алтынай эжеке, ушул эжекенин ансамблі мына пандемия болуп былтыр токтоп калдык да, ага чейин чет жакаларга бүт чыгып келишет. Мисал алсак Турцияга, Кытайга, Тажикстанга, Алматага, кийинки убактарда Нур бийчилер тобу Оторбаев Топчагайдын группасы дагы ансамбль мындай эме кылып калды, катышып калды. Ушундай бир жакшы байгелерге ээ болуп келген биздин ансамбльдер, анан жеке окуучуларыбыз бар. Жеке окуучулук кезиңизге кайрыла кетсек, сиздин биринчи мугалимиңиз ким болгон жана анын сизге айткан тарбиясы же урушкан эсиңиздеби? Мен урушкан эмес, эжекем. Эч качан урушкан эмес. Менин биринчи эжекем Нарматова Алтынай эжеке эле. Ал эжеке менин окуучулук биринчи класста 72-жылы 1972 жылы барганмын да. Анда азыркы силердин мектебиңердей эч нерсе сатылбайт эле. Азыр мектептериңерде, ашканаларда сатылат го, көчөлөрдө сатылат. А биздин убакта андай сатуу болгон эмес да. Эжеке абдан сол нан жабат эле. Ошол нандан бизге бирден чоң нан жабат эле, бирден нан көтөрүп келет эле да. Анан бизге ошол сабакты ортолоп калган убакта ошону бир сындырымдан берет эле эжекебизчи. Анан ошону жеп, анан сабагыбызды улантат элек. Эжекемден мен эч качан мындай урушуккан эмесмин. Мектепте эле чирак кыз окшоймун да. Жеке пандемияга байланыштуу баардыгыбыз онлайн окудук. Онлайнда сиздерге кыйын болдубу же майрамдар болгондо кандай өткөрдүңөр, кандай сабактарды өтүп жаттыңар? Эң туура кызым, эң туура актуалдуу суроону сен бердиң. Ооба, пандемия бүткүл дүйнөнү дүңгүрөткөн абдан апаат оору болуп чыкты. Бунун кесепети айрыкча окуучуларга, студенттерге аябай таасири күчтүү тийди. Ошого карабастан биз дагы борбордо ошол онлайн түрүндө бүт сабактарыбызды өткөрдүк. Баягы республикалык масштабта жүргүзүлгөн улуу жеңиштин 75 жылдыгына көркөм окуу, анан обондуу ырлар, аскердик патриоттук ырлар боюнча конкурстарга да катыша алдык. Анда биз көркөм окуу боюнча бизде 25 окуучу катышып, 14 окуучубуз диплом менен сыйланды. Аны өзүм ушу шаардык билим башкармалыгы менен бирдикте биз ошону даярдап, мен өзүм даярдап жөнөтүп турдум Бишкекке. Анан биздин эле борбордон 14 окуучу диплом менен сыйланды. Ал эми обондуу ырлардан болсо Дайыр агайыбыздын Шаосмонова Жасмина деген кызыбыз ошо онлайн республикалык кароо сынактан биринчиликти алды. Анан мугалимдерибизден болсо Лепка ириминин жетекчиси Абдуллаев Азим агайыбыз санаривтик педагог деген баягы конкурска катышып, ошо илим билим министрлигинин раматылык болуп кетти. Каныбек Исаковдун колунан барып диплом менен сыйланып келди. Биз мында адегенде бир аз кыйналдык. Кыйынчылык болот экен. Баягы кадимкидей салттуу сабакка караганда онлайн сабакта дайыма биз ошо техниканы колдонуп жүрбөгөндүктөн бир аз кыйналдык. Андан кийин көнүп кеттик. Кадимкидей эле көнүп, бийчилер деле, шахматчылар, комузчулар, лепка, сүрөт, авиамодель бүт бардыгы онлайн түрүндө кадимкидей сабак өтүп аттык. Бүт конкурстарга, фестивалдарга катыша алганга жетиштик. Андан сырткары ошол онлайн түрүндө жакында эле күздө 2020 жылдын күзүндө ийгиликке кадам деп жетекчилердин арасында дагы ушундай кароо сынак жүргүзүлдү. Аны биздин өзүбүздүн директор баягы эме кылды, топтоштуруп биздин иш-чараларыбыздын баарын жөнөтүп, жакшы ийгилик болду. Анан ийгиликке кадам деген дагы усулдук кейс деген мугалимдердин ар биринин иш-чараларын жөнөтүп, мына ошондо дагы усулдук кейсте дагы биздин эжекелерибиз Ошордо комузчулар ансамблинин жетекчиси Зулпукаров Нургазы агайыңар,
Нур бийчилер тобунан Оторбаев, Топчак айыңар, Аруке бийчилер тобунан Осмоналиева, Алтынай эжеке, Табирик комузчулар ансамблинен Балтабаева Гүлжан эжекеңер жакшы ийгиликтерди багындыра алышты кыздарым. Эжеке, сиз кичине кезиңизде жомокчу белеңиз? Кичине кезибизде жомокту да көп окучубуз, биз китепти да көп окучубуз, балдар. Ал убакта бизде теле көрсөтүүлөрдү азыраак көрөт элек. Мынау жазуучулардын чыгармаларын абдан көп окуйт элек. Чыңгыз Айтматовдун, Төлөгөн Касымбековдун, Ашым Жакыпбековдун чыгармаларынын бардыгын окуганга жетишет элек. Төгөлбай Сыдыкбековдун романдарын, ошолордун бардыгын окубайынча бизге адабияттан баалуу ала албайт элек. Ошо чыгармалардын бардыгын окуп, анан эжекеге тапшырып, Касмалы Жантөшев деген биздин эң кыйын баягы жазуучулар, ошолордун чыгармаларын баарын окуп туруп, анан кийин биз экзамен анан тапшырат элек. Ансыз биз экзамен тапшыра албайт элек, балдар. Чоң рахмат эжеке, бүгүнкү эфирге келип биздин көрсөтүүбүздөн көркүн ачып бергендигиңиз үчүн. Анда эмесе сизге эркин микрофон суналы. Абдан жакшы, балдарым, мен тилейт элем ушу дүйнө жүзүн дүңгүрөтүп аткан ушул апат оорудан тез аранын ичинде биздин мамлекет дагы чыгып кетсе деп тилейт элем. Силердин келечегиңер кең, анан дагы билимдүү, китепти көп окуган, китепти сүйгөн силерге айтат элем, балдарым. Теле көрүп жаткан балдарга айтат элем, ушу китепти сүйгөн, акыл эстүү балдардан болушуңарды тилейт элем. Анткени китепти көп окусаңар, балдар, баягы аң сезимиңер кенен болот, сүйлөө рештериңер байыйт, бирөө менен баарлашканда эркин баарлашасыңар. Булардын бардыгы китеп окуганыңарга силерге таасир этет. Анан Амирхан, жигиттер, кече өтүп кеткен майрамыңар менен, кыздар, келе жаткан көктөм, жаз майрамыңар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бактылуу балалыктын, бактылуу күндөрүндө өмүр сүрүп окушуңарга мен чын жүрөктөн тилектешмин. Аман болгула, балдар. Ушул элибизде тынчтык өкүм сүрө берсин, тынчтык болсун, балдарым. Сизге терең ыраазычылык, сиздин да келе жаткан майрамыңыз менен куттуктайбыз. Ал эми достор, бизге бөлүнгөн убакыт бат эле аягына келип жетти. Кийинки көрсөтүүгө чейин сак саламатта тургула.